Сулуулуктагы чоң эмгекти талап кылары белгилүү эмеспи? Аялдын жаш, сулуу, көрктүү болушу анын өзүнө жасаган мамилесинен, өзүнө болгон кам көрүүсүнөн көз каранды. Бүгүнкү күндө аялдардын жаш жана сулуу болушуна өзүнүн баалуу кеңештерин берип, билимин, тажрыйбасын бөлүшүп, элди тейлеп келе жаткан чыныгы кесипкөй адис дерматолог, косметолог Мээрим Давлетованын клиникасына баш бактык. Саламатсыздарбы? Биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Мээрим, фамилиям Давлетова. Мен врач, дерматолог, косметолог, азыр пластикалык хирург жактан дагы окуп бүттүм. Биздин клиникабызга келгениңиздерге чоң рахмат. Клиника жана косметология боюнча алган билимдериңизди көрөрмандарга маалымат катары айта кетсеңиз. Клиникабызда жалпы эсе 18 киши иштейт. Алардын ичинде врачтар дагы бар, косметолог, эстетисттер дагы бар. Бул жаатта 2011 жылдан баштап иштеп атам. Быйыл ошондо 11 жыл болот экен. Ошо косметологиянын ичинде 11 жылдык тажрыйбам бар экен. Косметологияны кайсы жерден окудум, кандай окудуң деген көбүнчө суроолорда. Бул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын Иса Конович Акунбаев атындагы академияны 2006 жылдан 2012 жылга чейин окуп, ийгиликтүү аяктап, кызыл диплом менен бүттүм, артыкчылык менен бүттүм. Андан кийин дагы ошол 2 жыл тери оорулар боюнча ординатураны окудум. Врач-ординатор болуп, республиканский кожвен диспансерде дагы 2 жыл иштедим. Андан кийин ошол алган билимимди аздык болуп, Израилден барып, Кореядан барып, Европадан барып да билим алып келдим да. Анткени Кыргызстандан дагы эң сапаттуу, сонун фундаменталдуу билимди алдым. Анан ошол жеке жактан, ошо косметология жактан Кыргызстандан билими азыраак, билим берүү системасы кичине азыраак болгондуктан ошол чет өлкөдөгү мыкты болгон жыйынтыктарды көрүп, эмне себептен мен ошону жаралта албайм деген суроо болуп, анан чет өлкөдөн барып, билим алып, анан бияка Кыргызстанга алып келип дагы ошолорду тартып атабыз да азыр биздин клиникадан. Мезгилдердин алмашуусунун адамдын жүзүнө зыяны барбы? Биздин терибиздин 5 функциясы бар. Ошол функциянын эң башкы функциясы бул коргоо функциясы да, защитная функция деп коет. Биздин терибиз ошого арналган да, ушундай аба ырайга, климаттарга. Анан бир гана кичине өзгөрүлөт. Жайында мындай өтө тердеп, майланышып, ириң угри чыгып, ириңдеп, ушундай аллергия болуп, патница болгон, жанагындай ысыктар чыгып кетип аткан болсо, күз келгени менен, кышка өтөр менен тери кургап баштайт. Анткени эшиктен, ысыктан, муздактан жылуу бөлмөгө келгенде бөлмөнүн үстү отопление болот, андан да 5 бетер кургайт. Анан негизи биз деген ошол башка өлкөлөргө салыштырмалуу кремдерин да карашыбыз керек да. Крем кайсы өлкөдө чыгарылат да. Мен Израиль өлкөсүнүн да, Корея өлкөсүнүн өзүнүн ошолордун кремдерин колдонуп көрдүм. Ал жактан жакшыраак жардам берет, анткени алар нымдууга аралаштырып жасалган да, жанакындай сыворотка түрүндө легкий формалар, анткени алар өтө майлуу болгон да. Проблема алар жерде көйгөй эң биринчи көйгөй Израиль менен Корея бул угри болот экен да. Анткени погодасы өтө влажный болуп, ошол май безеткилери чыга албагат экен да. Кыргызстанда тескеринче биздики климатыбыз, аба ырайыбыз такыр башкача, резко континентальный сухой кургап аткан бериз даана кургайт. Анан жанакындай легкий сыворотка же туура эмес матирующий крем алып даана кургатып алыш мүмкүн да. Ошондуктан сиз ушул мезгилде кандай өзүңүзгө, териңизге минималдуу залакасын тийгизсеңиздер болот. Бул сапаттуу бет майларды тандап алган да. Сапаттуу бет майларды мен ушул 11 жылдын ичинде 2 жыл болду деп айтсам болот, таптым деп. Анткени Израилге барганда, Израилдин креми жакшы экен деп келгем. Бирок Кыргызстанга алып келип практика жүзүндө колдонгондо анча жакшы жыйынтыгын бере алган жок да. Мен каалагандай Израилден колдонгондой. Кореядан барып туруп укмуш экен деп Кореянын кремин алып келгем да. Андан дагы мен канааттандыруу болгон жок. Анан ошол Москвада жүрүп бир сыворотканы окуп калдым. Анан да сизге окутайын. Восстанавливает кожу после длительной инсоляции деген бар экен. Күндүн терисине, күндүн нуруна күйүп калган терини өз калыбына алып келүү деген экен да. Суугуна улоо, ысыгына улоо, ошол биздин климатыбызга арналган бет майларды алып келдик. Ошолорду граммдап болсо дагы, 500 сомдон болсо дагы алып колдонсо болот да.
ушул бул кремдер Европада 80 евро, 8.000 сомдун тегерегинде болот экен да. Россияда, Европада биз 3.500 сомдон эле кылып сатып атабыз. Элдерге жетимдүү болсун, элдер ала алганда кылсын депчи. Бирок андан да тышкары биринчи колдонуп көрсүн деп 350 сомдон 500 сомго чейин пробник алып колдонуп көрсө болот да. Ал дагы бир жумадан 2 жумага жетчүдөй пробниктерди алып колдонуп бетине жакса алса болот. Алыскы айылдагы кыз келиндерге кандай кеңеш берет элеңиз? Жана алыскы региондордо жашаган биздин келиндерибиз бар. Алар деле сулуу оюнчу алгысы келет. Анткени айым ар дайым айтам, мырзалар өзүнүн күчтүүлүгү менен ушул бааланса, мындай үйдүн кутун алып келген болсо, аял мындай назик болуп, өзүнүн ошол сулуулугу менен, өзүнүн назиктиги менен, өзүнүн жаштыгы менен, тыкаандыгы менен бааланат да. Ошон үчүн ошол нерсени укпай, унутпай, бир казан аякка кирип кетип башың аягың чыкпай калбастан, сиз бизге ошо телефон чалса болот, айымдар телефон чалып, андан кийин биз WhatsApp'тан бетин карап, ошол биринчи 1,5 сомго бир набор жибере алабыз, пробник, анан колдонуп көрүп, эгер жакса, анан чоңдорун сатып алса болот да. Арзан бет майлар ал татыбайт да, жана арзандын тузу татыбайт дегендей. Демек, анын ичинде сапат бар тең сапатсыз да. Мен Кореяга барганда шок болгом. Эмнеге? Анткени мен биякта 800 сомдон алып колдонгон крем Кореянын өзүндө 4200 сом болчу экен да. Аларда вонг менен саналат экен. Мен айттым, мен ушул эле кремди Кыргызстандан 800 сомго алам, силерде 4200 сом десең, алар силерде Кыргызстанга Кытай Республикасынан, Кытайдан силерге келет деп айтылды да. Биздин накта кремдерибиз андай баада болушу мүмкүн эмес депчи. Мен дагы өтө көп ошол хейтерлерди таптым. Эмне, кайсы себеп? Анткени ошол базардан крем албагыла депчи. Ал бет май сага жөн эле жардам бербей, акчаң текке кетсе да жакшы. Ал бет майлардан бет аллергия болуп, күйүп, мындай жарабай калганга чейин барат да. Анткени подделка болгон кремдердин ошол бетиңизге залакасы тийиши мүмкүн да. Ошондуктан сиздерге бул тери деле орган сымал да. Териңиздин да көйгөй болгондо базарга барбастан врач-дерматологко барышыңыз керек да. Сиздин клиниканы элди кымбат баада кабыл алат дешет. Биздики кымбат эмес. Анткени ушул Кыргызстанда лицензиясы бар косметологический центрлардын ичинен биздин баалар өтө төмөн деп айтсам болот да. Бир гана баасы косметологиялык процедура менен эртең менен эрте туруп, настроением жакшы болсо кымбат кылып, настроением жаман болсо арзан кылып, тегерегинде мындай башкача болбойт. Бул ушул сарпталып аткан процедуралардын баары тең атайын косметика менен жасалат да. Ошо косметика өзүнүн баасы кымбат да. Италиядан бетер келет. Сапаттуу заводдун өзүнөн алабыз. Алардын официалдуу разрешение алыш үчүн 2 жыл убактым кетти, 2 жыл акчам кетти деп айтсам болот да. Анткени 2 жыл булардын официалдуу мен алардын кремин сатыш үчүн. Булар ушунча өзлөрүнүн репутациясын, Элдан косметика репутациясын аябай кармайт экен. Алардан алыш үчүн мындай стопка документ чогулттум да. Анан бул кремдер Россияда, Казакстанда, Кыргызстанда бүт сертификация өтүлгөн да. Сертификация соответствия деп коет, ИАС-де 100% коопсуз. Биринчиден, экинчиден ичинде жазылган бүт заттардын баары тең бар да. Жанакы арзан кремдер, ал масс маркетингдер эмнеси менен айырмаланат профессионалдуу кремге караганда? Профессионалдуу кремдер эмнени канча кылып жазса, ошончо курамында болот да. Тамак жасаганда эле. Тамакты бир эттүү, майлуу, шорполуу, картошка, пияздан аябай жакшы кылып кошуп жасалган эт жакшыбы же роллтон жакшыбы? Тамак. Роллтон арзан, ал деле тамак, бирок аны көп жесең, кийин бооруң талкаланып, ашказаң иштеп калат да. Накта тамак жесең, сага күч кубат берет да. Ошондой эле бет май. Эгер ал накта бет май болсо, жанакындай накта шорпо, накта тамакта болуп, силердин бетиңерди питать этип, ошончо жыйынтыгын көрөсүз да. Роллтон менен күндө сайын бетиңерге сүкө бергенде, тышынан балкимдир вазелинде эле увлажнять этип коет, ичинде пустой боюнча калып, анан жанакында аллергия, купероз, угри, дерматикоз, розация болгон аябай жаман оорулар дагы чыгып келет да. Ошол мындай биздин колдонуучу заттарыбыз өтө кымбат. Аппараттарды көрүп атасыңар, бул бир эле аппараттын баасы $30,000 өйдө болот да. Анан ошол себеп
себестоимости кымбатыраак да процедураларга. Бирок ошо менен бирге эми ош базарында билимсиз болгон, антисанитарияда эч кандай лицензиясы жок болуп иштегендердин алар аптекадан деле жана 10-20 сомдук витаминдерди алып деле бетке сая берет да, ал эч ким аларды текшербейт да. Бул жерде накта витаминдер силердин көзүңөрчө ачылып, силердин көзүңөрчө куюлуп жасалат да. Анан айтып кетким келген нерсе, мындай косметология бул өлүм менен алышкан нерсе эмес да. Эгер жаның чыгып бараткан болгондо анда арзан болуш керек эле. Бул деген сиз адамдын жүзү болгондуктан бут болсо шым кийип билинбей калат го. Туура эмес жасалып калсачы, жүз бул адам сенин менен коммуникация бетиң менен болот да, сүйлөшкөнгөчү. Анан ошон үчүн сен жүзүң жакшынакай жарык болуп жүргөндүктөн жакшы профессионалдарга кайрылгыла деп айтмакмын да. Анткени бизден деле мындай арзаныраак жерлерге барып азыр лазер кылып, өзгөчө китайский лазерлерди аябай Кыргызстанга көп алып келип, Кытайдын дагы фабрикалары бар. Анан жанагы чылмычниктер бар да, эптеп жасаган, ошолордукуна эң арзан алып алып, кыйналып ыйлап аткан дагы айымдар аз эмес да. Башка жерде 3000-5000 сомдук болгон витаминдерди 1500 сомдон эле жасайбыз да. Эң мыкты сону болгон жыйынтыктар бар. Ошол 3-4 процедурада эле 2 жылдык, 3 жылдык угрилерин кетип калат да. Ошол 2 жыл бою арзан жерге барып жүрүп, 2 жыл бою жыйынтыгы жок жерге барып жүргөн эжекелер айтат да, ал жерге мен сага келгенден 100 эсе көбүрөөк акча коротуп турмун депчи. Ошондуктан биринчи консультация келип көрүш керек. Ошол эле мен жанакында айтып кеткендей, балкимдир кремдерин жамандап мен жаман көрүп калган айымдар бар. Балкимдир башка косметологдор дагы көп мен жөнүндө сөз кылгандар да бар да, ой аныкы кымбат депчи. Жок. Балкимдир бир 100 сомдон 1000 сомго чейин разница бар, бирок ошончо сапатын көрө аласыздар да. Келген кардарга алгач кандай процедураны сунуштайсыздар? Баардык процедуралар адамдын терисине жараша тандалыш керек да. Баарына бирдей процедура болбойт. Баарына бир уход процедураны баары кылып туруш керек да. Биз колубуз менен жасаган нерсенин баарын бекер кылып койгонбуз. Чисткабыз бекер, массажы бекер. Силер 2500 сом төлөгөн уход процедура бир гана ушу Италиядан келген, жашарткан, агарткан, увлажнить эткен пилинг бар да, жайкы, летний, всесезонный деп коет да, кышында да, жайында да колдоно турчу. Ошол 2500 сом ошого эле төлөйсүз. Калган маскасы, массажы, чисткасы бүт бекер болот да, ошонун ичине кирген болот. 14 этап. Колдоруңардан өйдө парафин болот, ал парафинди бекер кылып жасаганбыз. Айымдар бир айда бир жолу жок дегенде ошол уходдон өтүш керек да. Кайсы процедура керек, кандай процедура кылганда сөз түрдө жыйынтыгын билесиң деген бул клинический мышление да, мээңде болот да. Кишини көрүп, сен уже компьютерде болуп, бул эженин бети мелкоморщинистый тип старение экен, мелкоморщинистыйга бул процедура керек. Анан үй шартында муну колдонуш керек деп уже автомат түрүндө айтып каласың да. Ошол 11 жыл топтогон билимим адамдын жүзүн көрүп туруп эле бул процедураны кылсаңар сөз түрдө жыйынтык көрө аласыз деп айта алабыз. Өспүрүм жашындагы кыздар бетине кандай кам көрсө болот? Тери өзү гормоналдуу фон өзгөрүлүп баштаганда беттеги безеттер чыгат да. Бирок ошол эле башталганда албастан кичинекей жаш өспүрүм балдарды өтө көпкө чейин күнгө калтырып салганга болбойт да. Биздин кичинекей балдар күндүн астында ойноп жүрөт го, ошо башына баш кийим кийгизип, детский SPF кремден, жаш балдарга арналган SPF кремдерди колдонсо абдан сонун болот да. Анан азыр ушул жана Кореянын уходдорун көрүп, улам биринчи, анан гидрофильный масло, анан тиги, анан бул деп бетин кечке жышып жуатып, аллергия болуп келгендер өтө көп да. Бетинде кичинекей болгон безеткини сыгам деп беттин баарына жайылтып алгандар да өтө көп да. Ошондуктан кайрадан эле айтып кеткендей, апалар, сиз ошо кыздарыңардын көбүрөөк боенгонунан коркуп атсаңар, эгер кыздарыңыздын бетин туура эмес кам көрүп атып, ошондон бузуп алам дегенден коркуп аткан болсоңуздар, сиз эмне кылышыңыз керек? Сиз врач-дерматолог алып келип, ошол врач-дерматолог сиздин кызыңарга түшүндүрүп айтып берсе, ошол көбүрөөк болот да. Ай тийбе деген сайын кызыңыз жашын алып да кылса кылат да, балдарчы. Сиздин оюңузча, ар бир айымдын кеп кеңеш алып турган косметологу болушу зарыл турбайбы? Эгер анын териси деген жабыркап аткан болсо, сөз түрдө болуш керек. Үй шартында же интернеттен, Google'дан карап кылбаш керек да. Жана айыл жергесинде баары тең, айыл гана жергесинде эмес, көп жерде ушу синафлан колдоно беришет. Синафлан бул эмне? Бул гормон.
ал биринчи убакыт жардам берет, кийин бузат да, аны такыр колдонгонго болбойт. Бир гана врачтын көзөмөлүндө 5 күндөн ашык колдонгонго болбойт да. Бул ошол. Анан бир өмүрүндө хотя бы бир жолу бир дерматологко келип 4 сом коротуп, өзүн жакшы көргөн айым келип кетсе жакшы болот да. Анан сөзсүз эле косметологко кимдер келет? Бир байдын аялы же бир укмуш чоңдун аялы эмес. Айылдан эле иштеген, сүт сатып келип, Бишкекке чейин сатып келип, анан бир келип өзүн көрсөтүп кеткендер деле толтура да. Алыскы чатка алдан бетер келгендер да көп. Мындай бир гана өзүңдү сүйүшүң керек. Кээ бирөөнү карасаң баары тең телегей тегиз, бирок ошол жалкоорок болот, өзүн жакшы көрбөйт. Киргенде эле дароо кел лазер кылам, бетиңди күйгүзөм же жанакындай Ош базарында кылып операция кылам, кесем деген болуп атса, анда андай жерден кичине артыңызды карабай качыш керек да. Мен ар дайым айткандай, ошо косметологко келгенде сиздин териңиз менен таанышалык дейм да. Кандай реакция болот? Чистка кылганда чисткага эмне реакция берет? Кандай болот бет? Анан ошого жараша биз кийинки кадамдарыбызды баштап тандап кетебиз да. 40-45 жаштагы айымдар 60 жашка чыкканда дагы ушул жаштыгын сактап калууга мүмкүнбү? 60 жашта эч качан 40 жаштагыдай көрүнбөйсүң дечи. Бир жаман нерсе, кээ бир атактуу деле адамдар пластикалык хирургия менен же косметология менен ооруп калгандар бар да. Бир да бырышым жок болсун, ооздору долтойгон, мындай мындай ботокс, бетин баары тең ботокс болгон. Менин жеке оюм бул жүрөктү чүргөн, боорду мындай восхищаться эткен эмес, байкуш деген наамга калып калбашың керек да. Ар бир жаштын өзүнүн бакыты бар да, ар бир убакыттын. Анан мен ар дайым айтам эжелерге, сиз жаш көрүнбөшүңүз керек депчи. Мындай сен жашты, сен башкаларды алдай албайсың, өзүң жаш көрүнөм депчи. Сен ушу өзүңдүн жашыңа мыкты көрүнүшүң керек. Териңдин качествосу жакшы болуш керек да. Агыраак болгондо, бырышың азыраак болгондой болушуң керек. Бир бетиң баары тең бир баскан безетке болуп же жырайыптын баары тең бетиңде толуп турса, бул баарына тең неприятно да. Ошон үчүн тазалатып, уход кылып, кээ бирөөнү карасаң жаш кезинде эле пластикалык операция кылып, көздөрүн жанагындай үкүн-үкүндөй кылып, мындай аябай операция кылып алат. Өзүңдүн бир Алла Таала ата-энең индивидуальный кылып сени жараткан да. Мейли, мен көп адамдар айтат, сенин мурдуң чоң депчи. Мен деле мурдум чоң деп жүрчүмүн. Азыр деле чоң экенин билем, бирок операция, бекер операция кылабыз деп айтты Турциядан барганда, сиз бизди медик экенсиңер, бизге кичине реклама жааттан жардам бергиле дегенде болуп, ошондой айтылган да. Анан жолдошум айтты, мен сени ушул боюнча жакшы көргөм. Сен эгер башка мурун болуп келсең, хоть тиги Анджелина Джолининкинде мурун болуп келсең да, мен сени албайм, кабыл албайм деп айтты да. Анткени сен ушул боюнча мен сени жакшы көргөм депчи. Чындыгында өзүң мындай өтө мурдуң бир барпыйган болгон болсо, же бир переносицаң туура эмес болгон болсо, бир горбинкаң аябай чоң болгон болсо, же дем ала албай атсаң, ошондой эле кылбасаң, жана көздөрдү дагы кээ бирөөнү карасаң жашынакай эле болгон көзү бар, анан жасап салып бузуп салганда, мурун деле ошондой бузуп алгандар өтө көп да. Ошон үчүн бетиңе өзгөчө тийишерден мурда, азыр ошо пластикалык хирургияда 2 жылдан бир 50% адамга кереги жок экен да. Хирургия деле, косметологиядан бизге келгенде оозумду чоң кылып жасап бергиле деген да кыздар бар да. Аларга жок деп айтам. Эмнеге? Анткени беттин түзүлүшү өзгөрүлгөндө сен бетиң дагы бир башкача көрүнүп калат да. Мындай сүйлөгөндө п деп мындай ооздору мындай жасалма экени билинет да, өтө чоң болгончу. Кичине куюп тилинип аткан, кургап аткан терини, оозду увлажнять этип, кичине форма берсең жакшынакай көрүнөт да. Бирок биздики бир стоп деген точкабыз жоктой да. Ооз болсо момдай ооз, көз болсо киртейген көз, уйдукундай болуп калган көз. Анан ошон үчүн мен азыркы жаштарга, ошо сиз айткан 11 жаштагы балкимдир мен жаш өспүрүм кыздар угуп атат да. Ошо Алла Таала, природа эч качан бир сени туура эмес кылып жаратпайт да. Бир гана ошо болгон нерсеңди сүй, ошону жакшыраак кыл. Өтө жаман болсо өзгөрт, мындай болсо мындай көп тие бербесең деген айткым келет да. Анткени сага дагы, сени да жактырган бир өмүрлүү жар сөзсүз түрдө чыгат да.
Саламатсыздар. Мен бул Мээрим Давлетовага 10 жылдан бери келем да. Негизи өзү жакшы косметолог, дерматолог, пластический хирург болуп азыр баардыгын жасайт. Негизи Мээримдин колунда эми баардык келет, өзүнүн кылып аткан ишине өзү достойно жасайт. Мен бүт процедураларды ушу Мээримден келип алып кетем да, Давлетовадан. Азыр Мээрим Давлетова ушул жерден азыр канча адамдарга мындай соопчулук кылып атат да. Эми аял зат эле эмес, азыр эркектерге дагы. Негизи мен Мээримден мына жакында эле мына көзүм үстүн да кестиргем. Мына жакшынакай көзүм үстүн кестирип, алдырып, азыр жакшынакай болуп калды да. Мээрим Давлетовага келгениме мен өкүнбөйм. Негизи бүт жагынан жакшы. Негизи көп элдер ыраазы болгондорун билем. Негизи бүт колунан келгенин жасаганда да аябай майын чыгарып жасайт. Мен Тогонова Максуда, 16 жаштамын. Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Аксай айылдан болгом. Ошол тажик, кыргыз, чырынан Жабыркап бул жака ошентип кыйналып келгенбиз. Бул ошол кыйынчылыкта бизге Мээрим Давлетова кол сунуп, өзүнүн 30 000 сомдук курсун бизге акысыз окутуп жатат. 5 кызга учурда окуп жаткан убагыбыз. Бизге бул 30 000 сомдук курсту бекер гана эмес, андан тышкары тамак ашыбызды, кийген кийимибизди, бут кийимибизге чейин бекер кылып берди. Бул үчүн биз Мээрим эжекеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул косметология курсун окуу бул менин өзү кыялым болчу, пландарымда бар болчу. Ошол жамандын артынан жакшылык келет дегендей, бул кыялым азыр учурда орундалып жатат. Ошол мен Мээрим Давлетовага жана ушул клиникадагы иштеген кыздарга баарына ыраазычылык билдирем. Мээрим эжекенин өзүнө жеке ыраазычылык билдирем. Атына заты жарашкан, бизге ошентип мээримдүүлүгү менен курсун бекер окутуп жаткандыгы үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ушул клиникага 19 жашымда келдим элем, уже 4 жыл өттү, 4 жылдын жүзү болду. Бул клиникага келгенде кичинекей элем. Бул клиникага келип көптөгөн нерсени үйрөндүм десем жаңылышпайм. 4 жылда эмнени гана көргөн жокпуз. Бирде ыйладык, бирде жыргадык, ошентсе да болбой, Мээрим Давлетованы көрүп биз энергия алабыз, мотивация алабыз. Мээрим Давлетованы көрүп ошо жакшы нерсеге умтуласың да. Ошого чоң рахмат, көптөгөн нерсени үйрөндүм. 4 жылда кандай гана кардарлар келбейт бизге. Беттери кандай гана жаман көйгөйлүү беттер келбейт. Мээрим Давлетова ошолорду башка клиникалар ала албаган пациенттерди алат да. Беттери аябай күчөп, осложненный беттер келет. Мээрим Давлетова башка клиникалар ала албаган пациенттерди алат. Алардын бетиндеги жылышын көрүп, ыраазычылыгын укканда аябай жүрөгүң жылыйт да. Мээрим Давлетова ушул рахмат, ушундай клиниканы ачып, 33 жашында ушундай деңгээлге талыкпас эмгек менен ушунун баарына жетип келатат. Анан мен клиника боюнча, коллектив боюнча айтып кетсем, аябай дружный. Мээрим Давлетованын колу ачык өтө эле. Баары эле билет болуш керек. Эч ким укпайт да, чарчадым, оорудум деген вообще укпайсың Мээрим Давлетованын. Ошондон көрө эле мотивация алабыз биз. Көптөгөн нерсени үйрөнөбүз. Ошо биздин клиникага келген пациенттер боюнча айтып кетсем, бул жактан баарыбыз тең команда, өзүбүз эле командабыз дружный. Бүт эле командабыз аракет кылабыз, беттери жакшы болуп кетсин деп. Жакшы болуп кеткен беттерди көрүп алып, биз аябай кубанычтабыз да, кубанабыз өтө элечи. Анткени биз болсо курсом лечение келип турат, бизге жакын эле адам болуп калат да, курсом лечение алып атканда.